Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге Доминика деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле 3 адам түтүн чыгып жаткан жака шашылып келе жатканын көрөбүз. Алар жетип келгенде көрсө ошол аймакка учак кулап түшкөн болуп, үчөө дароо эле кулаган учактын ичин аңтара башташат. Алардын экөөсү чоң сандыкты сыртка сүйрөп чыгып жатышканда, үчүнчүсү учактын алдыңкы бөлүгүнө өтүп, учакты жалгыз башкарып бара жаткан аял эс үчүн жоготуп койгонун көрөт. Бир аз өтпөй эле ал аял эсине келип көзүн ачат да, маңдайында турган адамды бир көз ирмемге жеткирбей эле бычагын алып өзүн сайгылап салат. Сырттагы экөө сандыкты кантип ачуунун жолун ойлошуп, алардын бири унаадан аспапты алып келейин деп жатып эле артын караса, жанагы аял экинчи адамды эбак эле өлтүрүп койгон болот. Бир аздан соң ал аял куралы менен үчүнчү адамды бутага алып калып, аны коркутуп эле жанагы чоң сандыкты сүйрөтүп барып унаага жүктөттүрө баштайт. Сандык унаага жүктөлгөндөн кийин аял ал эркекти ойлонбостон атып салып, андан ары унааны айдайт да шаарды көздөй жөнөп кетет. Шаарга кирип келип эле май куюучу жайга токтогон кезде ага бир адам жакындап келет да майды куя баштайт. Андан соң аялга суроо узатып, бул эктардын унаасыбы десе, аял ал жерде турган капчыкты бир карап алат да ооба деп жооп берип коет. Сыягы бул унаа өтө эле таанымал адамдыкы окшойт. Аял андан ары талаага барат да жерди казып жанагы сандыкты жашырып, артында иис калтырбайын деп кызыл унааны да бир жерден өрттөп жиберет. Кечинде ал шаардагы түнкү эс алуучу жайлардын биринде отурганда, Холио аттуу адам ага жакындап келет да сүйлөшө баштайт. Холио ал аялдын бул шаарчада жаңыдан пайда болуп калганын дароо эле байкап, өзү да эмдигиче бойдок болгондуктан аны жактырып калдыбы айтор. Сүйлөшүп отурушуп, достошуп да алышат. Көрсө аялдын аты Доминика болуп, ал Холиого бул шаарчага кандай болуп келип калганын айткан деле жок. Анан да ал бул шаарчада биринчи жолу болгондуктан кайда барарын билбей, Холио аны өзүнүн үйүнө чакырып, Доминика ошол жакта түнөп калат. Эртең менен эрте турган Доминика Холиодон жакынкы чоң шаарга алып барып таштап коюусун суранат. Дал ошол мезгилде Холиого бирөө телефон чалып калып, көрсө Холио полиция кызматкери болуп чыгат. Холио ал жерде атасы жана бир тууган эжеси болуп чогуу жашашкандыктан, ал Доминикага сен эжемдердин жанында туруп тур. Кечээ күнү бир жерде учак кулап кылмыштуу иштер болуп тур. Мени ошол жака чакырып жатышат. Кайтып келерим менен сени чоң шаарга жеткирип коем деп айтып жөнөп кетет. Анда Доминика дароо эле кошуна үйдө жашаган Холионун эжесине барып таанышып, эжесинин кыздар балдары менен да таанышканга жетишет. Андан соң Лукас Доминиканы Холионун атасына алып барып тааныштырып, атасы болсо Доминиканы көргөндө эле балам үйлөнгөнү калган окшойт деп ойлоп калды. Бул кезде Холио кечеки учактын жанында өлгөн адамдарды келип көрүп, көрсө ал адамдар бул шаарчадагы эң күчтүү мафиянын адамдары болуп чыгат. Эң кызыгы полициялар дагы мафияга иштеп, ал кримтөбөлдөр шаарчадагы бардык нерселерди көзөмөлдөп турат экен. Анан да биз Холионун катардагы эле полиция эмес, офицер экенин билебиз. Бул учурда Доминика Холионун үй бүлөсү менен тамактанаардын алдында балдар өтө эле ызы-чуу болуп жаткандыктан баш айланып эсин жоготот. Ошондо биз анын өткөн жашоосун көрөбүз. Көрсө Доминика башынан эле кылмыштуу иштерге аралашкан өлтүргүч аял экенин түшүнөбүз. Ал өзүнүн сүйүктүүсү менен башка өлкөгө качмакчы болуп, бирок сүйгөнүн өлтүрүп кетишкенден кийин Доминика да ушундай кырсыкка учурап калган. Доминика эсин жоготкондо Холионун эжеси ага дарыгерди чакырып, дарыгер жетип келет да Доминиканын ден соолугуна кам көрө баштайт. Холио келгенде баардыгы чогуу бирге тамактанышып, бирок Холио жумуштары өтө эле көп болуп жаткандыгын айтып, Доминиканы шаарга жеткире албай тургандыгын айтат. Анда боюнда бар болсо да Холионун эжеси Доминиканы шаарга чейин өзү жеткирмекчи болуп, Холио кайрадан чакырылган жерге келгенде, ал жерде Холиодон да чоң жетекчиси эки туристти кармап байлап алып эле, кечээки учак кулаган жердеги кылмыштарга силер күнөөлүүсүңөр деп күнөөлөп жаткан болот. Туристтер аларга эч нерсе билбейбиз деп жалынып жалбарып жатышса дагы, полиция жетекчиси алардын бирин кайнак сууга салып өлтүрүп, экинчисин болсо отурган жеринен эле атып салат. Доминика эч кимди кыйнабай эле өзү унааны сатып алып каалаган жагына кетейин деген байтор. Бир жерге келип өзүнө жаккан унааны сатып алайын десе эле, ал унаа бузук болуп чыгат. Анда Доминика унаанын ээсине 2 эсе акча төлөп берип, мен кайтып келгенчекте унааны оңоп кой деп айтат. Ошентип Доминика ал күнү дагы Холионун үй бүлөсү менен бирге калып, Холио дагы бүтпөгөн иштери менен эле алектенип жүргөн. Көрсө ал ушул кезге чейин жанагы кримтөбөлдөргө каршы атайын далилдерди топтоп жүрүптүр. Бүтүндөй полициялар дагы ошол кримтөбөлдөргө иштегендиктен, полициялар аяусуз өлтүргөн адамдарды Холио видеого тартып алып, бул шаарчадагы кылмыштуулукту жок кылганга аракет кылып, жогору жактагы органдарга кайрылып, видео далилдерди көрсөтмөкчү болуп жатыптыр. Бирок анын ойлогон ою ишке ашпай калат. Анткени Холионун жанындагы эле адамдар аны байкап калышып,
тез эле полиция жетекчисине сатып коюшат. Ошол түнү эле полиция жетекчиси Хулиону карматып алып ортокмокко алдырып, экөө канча сүйлөшсө да Хулио эрекке келбей, полиция жетекчисине каршы келген сөздөрдү сүйлөй берет. Ошентип бир түндө эле Хулионун үй бүлөсүнө аламат түшүп, эртең менен турган Хулионун эжесинин улуу кызы дарбазада Хулионун кесилген башы сайылып турганын көрөт. Аны көргөндө Хулионун үй бүлөсүнүн баардыгы ызы чууга түшүп, Доминика болсо аларды тынчтандырып, ал жакка келген полиция адамдарынын алдына чыгат. Дал ошол учурда полиция жетекчиси аларга чалат да Хулионун бүтүндөй үй бүлөсүн кырып жок кылгыла деген буйругун берет. Аны Доминика угуп калып, аңгыча болбой эле Хулионун арабада отурган атасы чыга калат да баласынын башын көргөндө полицияларды көздөй эле тапанчасы менен аткылай баштайт. Доминика дагы учурдан пайдаланып, маңдайында турган адамдын тапанчасын алганга жетишип, ошол жерге келген бир канча полиция кызматкерин бат эле арыдан бери кылып өлтүрүп салат. Бирок алардын бирөөсү качып кеткенге жетишип, полиция жетекчисине келип арызданып, Хулионун үйүнөн бир эле аял чыгып бардыгын кырып салды десе, полиция жетекчиси ишенбей ошол жака жөнөйт. Бул кезде Доминика дагы оокаттарын салыштырып, ал жактан кетүүгө камынып калган эле. Бирок Хулионун эжесинин улуу кызы ага бир канча сөздөрдү айткандан кийин Доминика бир аз турат да чындап эле бул үй бүлөнү өлүмгө кыйып кетип кала албастыгын ойлонуп, бул кылмыштуу шаарчадагы кылмышкерлерче жооп берейин деди Вайтор. Жанагы полициялардын куралдарын жыйнаштырып эле даярдана баштайт. Полиция жетекчиси ал жерге келгенде Доминика сыртка чыгып сүйлөшүп, көрсө полицияларга керек болгон нерсе Хулионун үйүндө дагы бир канча видео далилдер бар болчу экен. Полиция жетекчиси ошол видеолорду жок кылбаса өзүнө бир топ эле зыян болуп калышын билип, бирок Доминика менен эч эле тил табыша албай коет. Полициялар Хулионун үй бүлөсүн баары бир өлтүрүп салаарын түшүнгөн Доминика Хулионун эжеси менен мамиле куруп жүргөн баягы дарыгерден жардам сурап кайрылышат. Бул кезде полициялар Хулионун үйүнүн айлана тегерегин курчап алышып, эч кимди чыгарбай жана киргизбей жатышкан болчу. Ошондуктан Доминика дегенде алар менен катуу салгылашып, андан соң качканга аракет кылышы керек. Ал жердеги полициялардын рацияларын дагы алып алгандыктан полиция жетекчиси спецназ күчтөрүн дагы чакырып жатканын угуп калат. Кеч менен спецназдар үйгө каптап кирерин түшүнөт да Хулионун үй бүлөсү менен биргеликте Доминика өтө катуу даярдык көрө баштайт. Кечинде спецназдар кирип келе баштаганда Доминика Хулионун эжесин кичинекей балдары менен бир жерге бекитип, улуу кызы менен улуу баласын дагы бир жерге даярдап коюп, атасы болсо баласынын башын кучактап, мен булар менен атышып жатып өлөм деген чечимин чыгарат. Доминика өзү караңгылыкта жашынып туруп, ал рациядан улуу кызына белги берген кезде, улуу кызы атайын даярдап койгон чоң жарыктарды күйгүзүп, бир канча секундтан кийин кайра өчүргөн кезде, спецназтардын көздөрү эч нерсени көрбөй калып, жарык күйгөндө көзүн жумуп турган Доминика жарык өчкөндө көзүн ачат да эч нерсе көрбөй калган спецназтарды чекеден эле кыра баштайт. Бир аз караңгылык болуп, спецназтардын көздөрү кайра эле караңгылыкка көнүп келе жатканда, Доминиканын белгиси боюнча жарыктар кайрадан күйүп, кайра эле спецназтардын көздөрү жарыктан уялып эч нерсени көрбөй калып жатты. Акырында кандай амал кылышпасын спецназтардын баардыгы кырылып, бир эле аял бүтүндөй аскерлерди кырып салганына полиция жетекчиси деле ишене албай жатты. Акырында Доминика спецназтардын башчысы менен кармашууга туура келип, бирок бул кыргында Хулионун атасы менен анын улуу небереси көз жумат. Доминика жарадар полициянын жанына басып келет да полиция жетекчисине байланышка чыкканга мажбурлап, бул жактагы баардык аскерлер өлдү. Ошону менен катар эле Хулионун үй бүлөсү дагы өлтүрүлдү деп айттыртат. Андан соң Доминика аны дагы атып салат да үйдү толугу менен өрттөп жиберип, Хулионун үй бүлөсү өлгөндөй кылып көрсөтүп эле качырып жөнөйт. Таң атканча качышып, күндүзү дагы бир топ жерге чейин качып барышып, акыры баягы дарыгер аларды тез жардам унаасы менен күтүп алат. Доминика Хулионун үй бүлөсү менен коштошот да аларга тутамы менен бир топ суммадагы акчаларды берип, алыс жактарга кетип жашооңорду жаңыдан баштагыла деп коет. Бирок бул ишке эми киримтөбөлдөр өздөрү киришип, алардын адамдары кайдан жайдан пайда болуп эле тез жардам унаасын аткылай башташканда, Доминика аларды болушунча аткылап, тез жардам унаасын качырып жибергенге аракет кылат. Бирок кандай гана болбосун тез жардам унаасы ала салып кетип, Доминика ал жердеги куралчан жана бет капчан адамдарды кырып өткөндө баардыгы кеч болуп калган эле. Бул кезде Хулионун үй бүлөсүн кичинекей баласына чейин карабай өлтүрүп салышкан болот. Доминика канча аракет кылса да үй бүлөнү сактай албай калганына кайгырып, баягы катып койгон чоң сандыгына барып ачат да анын ичинде өзгөчө куралдар жана бир топ суммадагы акча бар экенин көрөбүз. Баягы Доминика эми баардыгын тең аягына чыгарууну чечти окшойт. Тасманын аягында баягы полиция жетекчиси жана аны менен иштешкен киримтөбөлдөр өздөрүнүн хан сарайында кырылып жатканын көрөбүз. Доминика өзү кандуу ишке барган болсо дагы шаардагы бир топ кылмыштуу иштердин жок болушуна себеп болду окшойт. Эң акырында Доминика мындай иштерин таштап, күнөөлөрүнүн кечирилүүсүн тилеп чиркөөгө келгенин көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.